Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы жашты аныктоо. Сабактын максаты бүгүнкү сабактан силер ар түрдүү маселелер аркылуу берилген жашты аныктоо тапшырмаларын чечүүнү биле аласыңар. Жана жашты аныктоо аркылуу логикалык ой жүгүртүүңөр өсөт. Ошондой эле турмуштан жашты аныктоо боюнча мисал маселелерди түзүүнү үйрөнө аласыңар. Анда жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы, балдар. Бул өтүлгөн темалардын ичинен түзүлгөн 5 суроо. Координаттык түз сызык деген эмне? Башкача айтканда саноо деген эмне? Чекиттердин координатасы деген эмне? Процент деген эмне? 4-чү ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына бөлүү кандай эрежелерге баш ийет? 5-чи болсо бул ондук бөлчөктөрдү ондун даражаларына көбөйтүүдө кандай иш-аракет аткарышыбыз жетиштүү. Анда балдар, ушул 5 суроого тең баарыбыз жооп бергенге аракет кылалы. Эгерде эсиңерде болбогон суроо жоопторду эреже дептер китептериңерден карасаңар болот. Анда бүгүнкү сабактын планы бул: биринчи жашты аныктоо, экинчи жашты аныктоого мисал маселелерди чыгаруу, үчүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана бүгүнкү сабакта издешкен түйүндүү түшүнүктөр. Анда биринчи план. Жаш дегенди баарыбыз билебиз, Жаш деген бул инсандын туулгандан учурдагы убакытка чейинки жашаган күндөрүнүн суммасы, Эми канча жашта экендигин аныктоо дагы бул силерге кыйын эмес болуш керек. Бул канча жашта экендигин аныктоо үчүн быйылкы жылдан туулган жылын кемитүү керектелет. Бул эң жөнөкөй. Мисалы 1974-жылы туулган Амандын жашын аныктоо үчүн быйылкы жыл 2020 болгон үчүн 2020-дан 1974-тү кемитип коебуз. Анда 46 деген жыйынтык келип чыгат. Демек, Аман 46 жашта экендиги келип чыгат. Эми мисалы 2009-жылы туулган Алинанын жашы болсо, 2020-жыл болгон үчүн 2009 деген 11 деген жыйынтык алабыз. Демек, Алина 11 жаш экендиги келип чыгат. Түшүнүктүү болду, Эми анда экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул маселе мисалдарды чыгаруу. Жашты аныктоо боюнча биринчи маселе бул жерде. Өлбөс Карыбек 512 жашта. 512 жаш болушу мүмкүн эмес, бирок бул ушундай маселе. Жес кемпир 205 жашта. Канча жылдан кийин Өлбөс Карыбек жес кемпирден экесе улуу болот? Ушундай маселени чыгаруу зарыл. Эми маселе болгондуктан биринчи берилишин жазып алышыбыз керек. Берилди. Эмнелер берилди бизге? Өлбөс Карыбектин жашы берилди. Демек жаздык. Жес кемпирдин да жашы белгилүү, Эми канча жылдан кийин Өлбөс Карыбек жес кемпирден экесе улуу болот? Эми кандайдыр бир жылдан кийин демек экесе улуу болору да белгилүү. Бирок ошо канча жылдан кийин экендиги белгисиз. Ошо канча жылдан кийин экендигин X менен белгилейбиз. Демек, бул 512ге бул X кошулат. Кандайдыр бир жыл, Эми карагыла, бул жерде ушунча X деген жыл өткөндөн кийин бул Өлбөс Карыбек жес кемпирден канча эсе улуу болот дейт? Экесе улуу болот дейт. Демек, аны теңдештиребиз. Экесе улуу болсо, анда ошол эки санын бул жес кемпирдин жашына көбөйтсөк, анда экөөсүнүн жашы тең келип калат, Демек, 512 кошу X барабар 2 көбөйтүү 205 бул жес кемпирдин учурдагы жашы. Кошу X бул кандайдыр бир жылдан кийинки жашы. Демек, бул барабардык келип чыгат. 2 эсе Өлбөс Карыбек экесе улуу болот. Ошол 2-ни жес кемпирдин жашына көбөйтүп койсок, анда экөөнүн жашы тең келип калат. Демек, биз табышыбыз керек X'ты. А X'ыбыз бул ошол канча жыл экендиги. Анда бул түзүлгөн теңдемени гана чыгарып коюу жетиштүү. Демек, бул теңдемени чыгарсак, бул кашан ассак 512 кошу X барабар бул кашан ассак, бул кашан сыртындагы көбөйтүүчү бул кашан ичиндеги ар бирге тиешелүү. Демек, 2-ни 205ке көбөйтөбүз, 410 деген жыйынтык алабыз. 2-ни X'га көбөйтсөк, 2X деген жыйынтык алабыз. Эми X'ты деген бул жакка алып өттүк. Бул карама-каршы белгиде өттү. 2X минус X барабар 512 410 алып өттүк. 410 алып өтсөк, анда минус белгиси менен өттү. Бул жерде оң сан болчу.
анда жыйынтык 2x'тан x'ти койсок, кемитсек анда x чыгат. Ал эми 512ден 410 кемитсек 102 чыгат. Демек, бул биздин жообуз болуп эсептелет. Жоо анда бул 102 жылдан кийин Өлбүс Карыбек Жескембирден 2 чоң болот экен, Эгерде мундагы да чындап ушундай 2 чоң болорун далилдеш үчүн эмне кылып коебуз? Бул 102ге 205ти кошосуңар, ал эми 512ге 102ни кошосуңар. Анда Өлбүс Карыбектин жашын Жескембирдин жашына бөлүп койсок, 2 чыгышы зарыл. Түшүндүкпү балдар? Түшүнгөн болсок, анда балдар экинчи маселеге өтөлү. Зарина 6 жыл мурун уулунан 5 эсе улуу болгон. Ал эми 3 жыл мурун 3,5 эсе гана улуу болгон. Зарина жана уулу канча жашта? Учурда канча жашта? Берилди, эмне берилди бул? Уулунун 6 жыл мурдагы жашы берилди, бирок ал белгисиз, x. Жана ошол уулунун 6 жылда мурдагы жашыдан апасыныкы, Заринаныкы 5 эсе улуу. Демек, Заринанын 6 жыл мурдагы жашы 5x болот, Эми карагыла, ал эми 3 жыл мурдагы уулунун жашы, учурдагы анда бул карагыла 3 жыл мурдагы уулунун жашы, демек бул 6 жыл мурдагысы x болсо, 3 жыл мурдагысы x кошуу 3 болот, Себеби алтынан 3 дагы 3 жыл өткөндөн кийинки жашы да бул. Демек x кошуу 3. Ал эми Заринанын жашы болсо 5x кошуу 3. Себеби 6 жыл мурдагысы 5x болсо, андан 3 жыл мурунгусу демек кошуу 3 болот. Эми мындан эми теңдеме түзүп алабыз. Теңдеме түзсөк, эми карагыла, бул 3 жыл мурун 3,5 эсе чоң экендигин болгондугун эске алып, анда бул уулунун жашына 3,5ти 3 жыл мурдагы уулунун жашына 3,5ти көбөйтүп койсок, анда теңелип калат, жаштары. Анда 3,5ти бул 3 жыл мурдагы уулунун жашына көбөйтүп коебуз. Бул апасынын 3 жыл мурдагы жашы болуп эсептелет. Демек, ушундай болгон учурда бул экөөнүн жашы теңелип калат, анда барабардык белгиси коюлуп, ушундай теңдеме түзүлдү. Эми биз эмнени табышыбыз керек? x кошуу 6. Бул кимдин жашы? Бул уулунун жашы. Себеби азыркы учурдагы жашын сурап атат бизден, учурдагы жашы бул 6 жыл мурдагысы x болчу. Демек, учурдагысы x кошуу 6 болот, Анда апасыныкы 5x кошуу 6. Себеби апасынын 6 жыл мурдагы жашы 5x болчу. 6 жылдан кийинки жашы демек бул болот. Эми ошол 2 белгисиз жашты табуубуз зарыл. Анын үчүн бул жерде түзгөн теңдемебизди гана чыгарып коебуз. Анда качан ассак, бул качан сыртындагы көбөйтүүчү, качан ичиндегини ар бирине көбөйтүлүп 3,5x кошуу, 3,5ти 3кө бөлсөк 10,5 барабар 5x кошуу 3 деген теңдештик пайда болду. Эми мындан бул белгисиздерди бир жака, белгилүүлөрдү бир жака топтодук. Демек 5x бул жака 3,5x'ти алып өттүк. Бул минус белгиси менен өтөт. Бул жерде оң сан болчу. Барабар 10,5ке бул 3 алып өтөбүз бул барабардыктын бул жагына. Демек минус 3 деген болуп сан болуп өтөт. Себеби бул жерде плюс болчу белгиси. Анда жыйынтык 5x'тан 3,5x'ти кемитсек, анда 1,5x деген сан келип чыгат. Белгисиз. Анда барабар 7,5. Бул 10,5тен 3тү кемиттик. Эми мындан x'ти табуу үчүн бул жерде көбөйтүү белгиси болгон үчүн бул жакка бөлүү болуп өтөт, Аны билебиз балдар. 7,5ти бөлөбүз, демек 1,5ке жыйынтык x барабар 5. Эми биз эмнени табышыбыз керек болчу? Бул x кошуу 6. Уулунун учурдагы жашын табышыбыз зарыл. Эми бул x бул эмне бул? Бул уулунун 6 жыл мурдагы жашы чыкты бул жерде. Демек, бул азыркы жашы x кошуу 6 болуп 11 жашта болуу.
Ал эми бул 5х деген Заринанын 6 жыл мурдагы жашы болчу. Демек 5ке x'ти көбөйтүп кошобуз 6-ны, бул учурдагы жашы келип чыгат. Анда жыйынтыгында 31 жашта экендиги келип чыгат Заринанын. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда кийинки маселеге өтөбүз. Бул Айтунук Арукиден 4 эсе улуу. 2 жыл мурун ал 7 эсе улуу болгон. 2 жылдан кийин Айтунук Арукиден канча эсе улуу болот дейт. Эми мында берилишин жазууда эмнелер берилди бизге? Арукенин жашы берилди, бирок x. Бирок ошо Арукенин жашыдан Айтунуктун жашы 4 эсе улуу экендиги да берилди. Демек Арукеники x болсо, Айтунуктуку 4x болот. Себеби 4 эсе улуу деп атат. Эсе дегенде демек көбөйтөбүз ошол санды. Жана 2 жыл мурун 7 эсе улуу болгон деп атат. 2 эсе улуу деген демек бул ушул учурдагы жашынан 2-ни кемитебиз. Бул x кемитүү 2 бул Арукенин 2 жыл мурдагысы, 4x минус 2 бул Айтунуктун 2 эсе мурдагы жашы, 2 жыл мурдагы жашы. Эми карагыла, ошо 7 эсе улуу болот деп атат. Айтунук Арукиден 7 эсе улуу. Демек ошол 7-ни Арукенин 2 жыл мурдагы жашына көбөйтүп койсок, анда экөөсүнүн жашы тең келип калат. Бул барабардыгы түзүлөт демек. Эми бизге табышыбыз керек, 2 жылдан кийин Айтунук Арукиден канча эсе улуу болот дейт. Демек бул учурдагы жашы бул x, x кошуу 2 барабар суроо экен демек. Белгисиз жана 4x кошуу 2. Учурдагы жаш 4x болгон үчүн 2 жылдан кийин дагы 2 жаш кошулат, демек кошуу 2 болот. Эми мында бул түзгөн 2 жыл мурунку түзүлгөн 2 жыл мурунку жашын эске алып түзүлгөн теңдеме аркылуу гана чыгарып коебуз. Анда 7x бул кашанчын ар бирине көбөйтүп 7x минус 14 деген заң бул жерде туюнтма келип чыкты. Барабар 4x минус 2. Ушундай барабардык келип чыкты. Эми белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Демек 4x'ти 7x жака алып өтөбүз. Бул минус белгиси менен өтөт. Ал эми минус 2 өз ордунда туруп, бул минус 14 плюс 14 болуп өтөт бул жака. Андан жыйынтык 7x'тан 4x'ти кемисек 3x. Ал эми мында минус 2 плюс 14'тü çoğundan кичинесин кемитип, çoğunun белгисин коебуз. Çoğu 14, 14'төн 2'ni кемитип, çoğunun белгиси плюс болгон үчүн 12 деген жыйынтык келип чыкты. Анда мында көбөйтүү бул жака бөлүү болуп өтүп, x барабар 12 бөлүү 3, x барабар 4 деген жыйынтык келди. Эми жооп бизде эмнени сурады эле? Канча эсе улуу болот деди эле. Демек бул Арукенин жашы бул x кошуу 2 6 жашта экендигин аныктайт. Бул x кошуу 2 бул учурдагы жашы x. Учурда демек 4 жашта экен. 2 жылдан кийин 6 жашта болот. Ал эми Айтунук бул учурда 16 жашта экен. 2 жылдан кийин 18 жашта экендиги келип чыгат. Ал эми Айтунуктун Арукиден канча эсе улуу болорун biz kanıtlayıp koyuyoruz, 18'de 6'ga bölüp koyuyoruz. Anda жыйынтык 3 деген келип чыгат. Демек 2 жылдан кийин Айтунук Арукиден 3 эсе улуу болот экен. Түшүнүктүү болдубу балдар? Түшүнүктүү болгон болсо, анда сабакты бышыктайбыз. Бышыктоодо силер балдар ар бир өзүнчө бул 486, 488, 490, 492 көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Бул көнүгүүлөрдө баарындагы берилген маселелер ушул азыр жогоруда карап өткөн 3 маселе сыяктуу маселелер. Демек ошол маселелерди пайдаланып, ошол көнүгүүлөрдөгү маселелерди чыгарабыз. Жана бүгүнкү сабактын тапшырмасы бул 487, 89, 491, 493, 494 жана 495 көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Мында бул 493кө чейин бул ошо жогорудагы биз чыгарган маселелер сыяктуу маселелер бар. Ал эми 494 жана 495те бул атайын өзүңөр үй бүлөңөрдөгү апаңарды, атаңардын жашын, өзүңөрдүн жашыңарга же карындаш сиңдиңердин жашыга
салыштырып, маселе түзүп, ошону чыгарасыңар. 202, 204 беттер. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла.